Каяка шашасыз? Сиздин шашкан жумушуңуздан дагы мына бул жөө жүргүнчүнүн өмүрү абдан кооптуу экенин билесизби? Эч качан шашпаңыз. Ар дайым жөө жүргүнчүлөрдүн өмүрүнөн сак болуңуз. А бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө инсан, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, кыргыз киносунун отличниги, кыргыз кинематографисттер союзунун мүчөсү, дегеле заманбап кыргыз киносунун өнүгүшүнө өзүнүн чоң салын эбегейсиз кошуп келаткан мыкты айым бүгүн бизде конокто Ырыс Жомартова. Саламатсыздарбы? Келгисиз Ырыс эжеке, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Сизге башынан эле рахматыбызды айталы. Ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биздин атайын даярдап аткан Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызга келип, өзүңүздүн дагы айдоочулук опытыңыз менен бөлүшүп, жалпы көрөрмандарга канчалык деңгээлде уна башкарыш керек экенин үйрөтөйүн деп келгениңиз үчүн. Кудай буйрса. Ишиңиз кандай? Жакшы, сонун. Кыргыз кинолордун өнүгүшүнө өзүңүздүн эбегейсиз чоң салымыңызды кошуп атасыз. Анан азыркы учурда өзгөчө кино сүйүүчүлөрдөн бир сунуштар айтылып атат да. Эмне себептен биздин кыргыз кинолор ошол эле кошуна мамлекет болгон бизге бордош казак элинин кинолоруна, өзбек элинин кинолорунан бир аз деңгээли төмөнүрөөк дейт. Биздин кыргыз киносунун эмне себептен ошолордун деңгээлине чыга албай аткан көз караштар бар деп ойлойсуз? Мен алардан кем деп айта албайм. Биз ашсак ашып кетишибиз мүмкүн, бирок биз жакшы эле, Кудайга шүгүр. Анан дагы мындай ойлор болуп атат. Кыргыз кино тасмасын көп учурда ушундай атайын, мисалы үчүн сиз кыргыз кинематографисттер союзунун мүчөсүсүз. Анан кээ бир кинолордо банги зат колдонгон кинолорду көрүп калып атабыз, кээ бир кинолордо спирт ичимдигин колдонгон кинолорду көрүп калып атабыз. Анан биздин өспүрүм балдар азыркы учурда ата-энелер менен биргеликте өздөрү сабактан чыгып алып келип кинолорду көргөн учурлар болот. Анан биздин балдар ушундай тариздеги кинолорду көрүп кандай тарбия алат деп көптөгөн ата-энелер жактан сунуш түшөт. Анан ушул кинолорго чектөө барбы, жокпу бизде? Бизде чектөө жок, себеби деген ар бир режиссер өзүнүн көз карашына карата тарта берет. Тарта берет. Демек бизде бардыгы ээн эркин. Кудайым буйрса ошолордун баары эске алынат деп ойлойбуз. Эми Ырыс эжеке, темадан алыстабайлы. Бүгүн бизде Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Биз мына сизди канча жылдан бери кыргыз киносунда эбегейсиз чоң өзүңүздүн ордуңуз бар. Кыргыз киносунун отличнигисиз. Андан ошол жагынан абдан жакшы тааныйбыз сизди. Режиссер катары дагы тааныйбыз. Бирок биздин Ырыс эжекебиз ролда кандай айдоочу. Сиз бүгүн бир аз сынак тапшырасыз. Биз тараптан болгон бир аз тапшырмалар бар, ошолорду аткарасыз. Сизден атайын сынак ала турчу милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза. Саламатсызбы? Рахат мырза, кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык, рахмат. Сизге дагы чоң рахматыбызды айталы. Атайын ушундай келип, убактыңызды бөлүп, биздин мына кыргыз элине аттын кашкасындай таанылган 21-кылымдын залкары десек дагы болот. Эжекебизден өзүңүз рахмат. Сынак алайын деп турасыз. Өзүңүздүн иштериңиз кандай болуп атат? Жакшы, рахмат. Жакшы деп атабыз. Элге кызмат кылып атабыз. Жакшы. Рахат мырза, дагы сизге дагы берүүбүздүн башында бир жакшы суроолордон узаткым келип турат. Азыркы учурда мурдагы учурларга салыштырмалуу айыппулдардын саны кескин өсүп аткан учуру. Бул учурда айдоочулар азыр өздөрүнүн негатив жактарын көрсөтпөй эле сиздер чыгарган, мамлекет чыгарган закондорго, мыйзамдарга баш ийип айыппулдарын төлөп атышабы? Бул суроого жооп берерим төлөйт, албетте. Если бул ошол бузуу кылса өз ошого жараша мыйзам менен чара көрүлөт. Ошого жараша ар бир жаран айдоочу айыппулду төлөйт. Мындан тышкары айдоочуларга айта кетерим, бул айыппулдар өсүп аткан жок, бул өзгөртүүлөр киргизди. Бул аты өтө оор бузууларга деген алдын алуу максатында. Бул жактан дагы айдоочуларга жол эрежесин сактаса эле бузуулар
болбойт. Жакшы. Урматтуу достор, урматтуу айдоочулар, ар бирибиз рулда отурганда жоопкерчиликти өзүбүздүн мойнубузга алып, ошол эки жоопкерчиликке өзүбүз кайдыгер карабастан, чын жүрөгүбүздөн мамиле кылсак, мына биздин инспекторубуз айткандай жол кырсыктары дагы азаят. Бардыгы мына айдоочулардын өзүнүн колунда. Достор, бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы Залкар Продакшн студиясы тарабынан тартылып жатат. Рахат мырза, анда убакытты созбостон ишке өтөлү. Мен болсо кийинки кезекти сизге өткөрөйүн. Сизден биринчи айдоочулук көлүгүңүздү, автоунаага атталган көлүктү сурап коеюн. Мен айткан эмес да, менде көлүк жок. Мен 3 айдан бери көлүгү жок айдап жүрөм да, себеби деген эме жоготуп ийгем сумкамда. Айдоочулук көлүгүңүз жокпу? Жок. Машинаны документ жок эле айдап атасызбы? Ооба. Мен эми эл тааныйт да, жөн эле айдап жүрөм. Бул жак ушундай болот. Тамаша. Ырысеже, бул жактан дагы өзүңүздүн актерлук чеберчилигиңизди. Тамаша себеби деген эме, бу жерде мынакей эмелер да төлөнгөн. Жана Салык кызматы. Салыктык 2 жылдыкы, 2022-2023-түкү. Мынакей. Ырысеже азаматсыз. Анан Кудайга шүгүр, баары эле төлөнөт, штрафтарды деле төлөп атабыз. Жакшы. Ырысеже биздин берүүбүздүн башында эле мына өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Ар дайым ушундай документиңизге тыкан болуп жүрүңүз. Достор, сиздерге дагы ушул машинанын налогун сөзсүз төлөңүздөр, төлөбөсөңүздөр булар жаман. урушат. Ырысеженикиндей сиз дагы өзүңүздүн авто документтериңизге ар дайым тыкан так болуңуз. Анда эмесе Ырысеже, сиздин машинага отуруп сынакты баштайлы. Баштайлы. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Ырысеже, эми акырындан суроолорумду узатып турайын. Сизге бере турчу кызыккан бир-эки суроолорум бар. Канча жылдан бери автоунаа башкарасыз? 24 жыл болду быйыл. Быйыл 24 жыл. 24 жыл болду, 2023. Мен 1999 жылдан бери иштейм. Абдан чоң айым болсоңуз дагы өзүңүздүн опытыңыз бар экен. Эми ушул коопсуз шаар долбоору кабыл алынгандан бери камера түшкөн. Канча эң чоң айып пул төлөдүңүз? Акча суммада. Мен негизи башында ошо кичине түшүп калып аттым да, могу полосаны өтүп кетипчи, анан могу акыркы 1 жылдан бери бир да жол штраф келе элек. Себеби деген мына камера бүт айтып турат, каерде камера бар. Негизи эле сатып турушат деп элем. Анан акыркы ошо 1 жылдан бери мен штраф төлөй элекмин. Антирадар, антирадар бар болгондуктан Кудайга шүгүр эле. Жакшы. Үйдө канча өкүл автоунаа айдайсыздар? Мен жолдошум айдайт, кызым айдайт, уулум айдайт. Биз негизи ошо бир уул, бир кызым бар. Баары төртөөбүздө тең эле автоунаа бар. Төртөөңүздөр тең. Төртөөбүздө. Анан эң дагы бир орчундуу суроо. Үй бүлө өкүлдөрүнө төртөөңүздөр автоунаа айдайсыздар, Ооба. Төртөөңүздөрдүн эң көбүрөөк автоунаага чыгым алып келген үчөөңүздөр ким? Балким жолдошуңуз, балким сиз, балким кызыңыз. Көп эме. Акча каражатын автоунаага көбүрөөк сарптаган үй бүлө мүчөлөрү. Сиз көбүрөөк сарптайсыз. Өзгөчө эмнеге жумшайсыз? Көбүнчө мен жазып баштабады угурат. Ушундай солго буруласыз өйдөгө. Эме эң эле көп в основном ошо бензинге кетет, ремонтко кетет. Ушулар эле негизи. А так мындай негизи мындай штраф деле жок да. Штраф деле жок, Штраф деле жок. Жакшы. Май кызматкерлери менен конфликтке чыккан учурлар болдубу? Жок, такыр боло элек, себеби деген мындай токтоткондо деле мындай түшүндүрүп айтканга туура келет. Кээде съемкага шашып бараткан учур болот, кээде бир оорулууга шашып бараткан учур болот. Ошол кезде мындай түшүндүрүп айтсам түшүнүшөт да.
түшүндүрүү иштери менен майы кызматкерлеринин көңүлүн таап кетесиз. Эми ушул суроону Рахат мырза мен сизге бергим келип турат. Эми бизде көбүнчө чыгармачыл өкүлдөрү, белгилүү инсандар, блогерлер, спорт чеберлери, ошол эле мамлекетте кызмат кылган инсандар белгилүү. Азыр бизде жок эс эмес, көп. Ошондой учурларда тосуп калганда аларга түзүлөй дейбиз. Аларга кандайдыр бир мындай жеңилдиктер каралабы? Эми эл өкүлү болуп жүргөндө, элдин астында кызмат кылып жүргөндө, эми сизди эл тааныйт, эл билет, эл сыйлайт деп, же айдоочулар менен тең укуктуу эле мамиле кыласыздарбы? Биздин жумушта көп эле учурлар болот. Бул кино тармактагы жылдыздар, спорт чеберлери, андан башка чемпиондор көп эле жолугат. Биз аларга элге кандай чара көрүлсө, ошондой эле чара көрүлөт. Демек, бул мыйзам баарына бирдей. Демек, мыйзам баарына бир деген. Мыйзам баарына бир. Бул кээ бир эле учурлар болот. Кайсы учурлар биздин боюнда бар аялдар болуп калат. Солго болобуз. Ошол убактарда эле биз каршы өзүбүз кечиримдүүлүк кылып койсок болот. Кээде. Боюнда бар аялдар же ошол эле биздин буга демек мыйзам жол береби же сиздер өзүңүздөр адамдык сапат кылып коесуздарбы? Жок, бул мыйзамда да бар, бул боюнда бар аялдар ушул бузуунун незначительный деп коет, өтө оор эмес болуп эметсе эскертүү берип чара көрсөк. РСЖ жолдо жүрүүдө эң чоң чакырым саатына канчаны кармадыңыз? Могу машинаны негизи катуу айдай 120га чейин айдай албайсың да, себебинен уже ограничитель бар. Башка бөлөк машиналарыңызды? Бөлөк машиналарда негизи эле мен өзүм мындай жай айдаганга аракет кылам. Оңгол токтой бериңиз. Ошондуктан катуу айдабаганга аракет кылам да. Себеби мындай өтө деле мындай кээ бир мына скорость менен ооруйт го. Мен аябай катуу айдап, мындай бир укмуш бир жакшы удовольствие алам, мен жыргайм деген менде андай жок да. Мага тескерисинче мындай жай айдап көп иш бүтүргөн жакшы да, чем ошо ашып кетсе бир 5 мүнөттө. Друзья, мы запускаем интересную рубрику о строительных материалах и качестве наших домов. Крепость наших домов обеспечена мощной арматурой, которая является главным элементом при строении зданий. И сегодня мы расскажем вам все об армировании. Арматура работает на растяжение, бетон на сцепление. Тем самым два стройматериала дополняют друг друга, обеспечивают прочность, долговечность и стойкость. Мы заказываем особенную арматуру класса А500С с России, в составе которого есть углерод. Этот вид считается самым прочным. У нее высокий предел текучести, и применяется она только по технологии резки гильотины, благодаря чему арматура не теряет основные свойства. К арматурным работам допускаются люди с наличием сертификата о квалификации. Конструкция из арматуры добавляет прочность бетону, который выдерживает большие нагрузки. Арматурный каркас наших зданий устойчив к любым воздействиям и деформациям, что увеличивает надежность стен многократно, обеспечивает его целостность и долговечность. Анда эмесе достор, биздин актёрубуз даяр, РСЖ экебиз даяр. РСЖ, баштадык. Отур, жылбай тур, мен скорыйга чакырайын. Ай, жардам. Алло, сиздер могу кайсы жер болуп калат бул жакта? Таштап атат. Эми стадион жакка келип каласыздарбы? Эртерээк келсеңиздер жакшы болот эле.
балким тез жардам келгиче биринчи жардамды көрсөтүп турасыз. Корком мен. Көрсөтө албайм. Кудай сактасын, мындай болгон эмес. Муну тартпай эле койсоңор болмок да, могу жаман экен. Аябай мен азыр өзүм жон терим менен сезип атам да. Ооба, РСЖК бул аркылуу биз ушундай учурларда айдоочулар көп учурда изин жашырып кетүүгө аракет кылышат. Жок, мен скорый. Кандай болгон күндө дагы тез жардам келгенче, балким жолдон бирөөлөр келгенче айдоочу өзүнүн милдетин так аткарып, биринчи тез жардамды көрсөтүп туруш керек болот. Сизде аптечка барбы? Жок. Балким аптечка, балким сиз машинадасызбы? Машинада эмессизби? Бирөкөдөн балким аптечка сурап көрөрбүз. Сурап көрсөңүз сурап. Аптечкаңыз барбы деп? Мен эме бирөөнүн сүзүп алдым, аптечка барбы? Пожалуйста, бир кетем жардам берип койсаңызчы. Жок, эмне кылыш керек муну? Эмне скорый чакырам, эмне кылам, жардам берип койсаңыз. Эми болгулачы, эми алды жерге мыяка. Могу тетигини мен өзү алдыман жүгүрүп чыга калды да, мен деле билген эмесмин. Вообще аптечка жокпу сиздерде? Менде да жок экен. Берип водитель гана экен. Эмне кылабыз? Ооба. Чала боло ошо кыймылдап атат да. Бутуна тийбеңиз, ошо бутунан деметип жыгылдап. Эмне бар экен? Эмне кылыш керек муну? Скорыйга чалыш керек. Мен чалдым, ошо келатышат. А милицияга ГАИге? Чалыш керек. Абдан жакшы, байкесинин атыңыз ким? Табылды мырза, биз азыркы учурда реалити шоу программа Жылдыздар жолдо деген. Берүү тартып атабыз. Биздин жылдызыбызга берилген тапшырма боюнча жөө жүргүнчүнү сүзүп алган учур болот. Ошол учурда айдоочу катары жеке эле биздин жылдыз эмес, жалпы айдоочулар биринчи кандай чара колдонуш керек? Балким ошол өтүп бараткан адамдардан жардам сурайт. Сизди куттуктайбыз. Сиз кайдыгер эмес адамдардын катарына кирет экенсиз. Сизге чоң рахматыбызды айталы. Сиздин дагы жолуңузду кармабай, өзүңүздүн сапарыңызды улай берсеңиз болот. Байкеге кол чабуулар болсун чындыгында. Помогите, пожалуйста. Я не знаю, вот я забыла. Сознание потеряла. Он сознание потерял. Да. Мне сказку. Вон моя машина стоит, я оттуда шел, он вот так вот нормально сидел. Да? Я еще хотел заснять на сотку, не успел. Не успели? Вы оттуда подошли как раз вот, там Ага. какая-то черная машина. Я здесь не виновата? Я не могу сказать, виноваты вы не виноваты, но сейчас только что сидел. Ну вы скажите, что я не виновата. Я не могу сказать это, я не видел все основания, как вы сбили, не сбили. Я проходил, он вот так вот сидел. Мы вам очень благодарны. Денис Байкеге чоң рахматыбызды айталы. Денис Байке азаматыбыз. Может, демеңіз. Жакшы. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле мына РСЖКбиз болушунча аракетин кылды. Ортодон мына Денис мырза дагы, эмелеки келген Байке дагы өзүнүн жардамдарын РСЖКге аябастан көрсөтүп, кайдыгер эмес экенин көрсөттү. РСЖ Рахмат. Кете берсем болот да, эмесе Бул машинага мектепте отуруп. эми эмне үчүн мени тургузуп койбойсуз? Тургузганга болбойт да, себеби мүмкүн позвоночник сынып кеткендир же. Ошон негизи ошону билем да, кыймылдатпаш керек. Азамат РСЖК анда сиздин автоунаага отуруп, кайра белгиленген жерге барып, жыйынтык чыгаралы. Жүрүңүздөр. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасынын алкагында мына биз өзүбүз РСЖКбиздин канчалык деңгээлде автоунаа башкарат, канчалык деңгээлде биз берген тапшырмаларды аткара алды. Жалпыбыз көрдүк, эми жыйынтык чыгара турчу мына биздин милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза, кийинки бааны биздин айдоочуга өзүңүз бериңиз. Биринчи РСЖ сизге жол биз менен отуруп, инспектор отурганга дагы кызматкер отуруп кичине сүрдөндү окшойт эже. Башынан баштасам Чүй Панфилова көчөлөрүнөн стоп линиядан кичине өтүп кеттиңиз. Ошо орун бар да, справкам бар ошо эме. Стоп линияны өтүп кетет дегенчи. Мен ошо жалаң эле штрафтарды деле ошо стоп линиядан да. Эми бирок негизи акыркы 1 жылдан бери стоп линияны мындай өтпөй токтоп атам да. Достор, РСЖКбизге коопсуздук корун тагынбагандыгы үчүн мына протокол түзүлүп атат.
протоколдун негизинде 1 ай ичинде эгерде ушул протоколду төлөсөңүз 300 сом скидкасы менен болот, 300 сом скидкасы менен, эгерде 1 айдан ашып кетсе, анда 1000 сом өлчөмүндө айып пул төлөйт экенсиз. Тапшырма боюнча айта кетсем, 103кө чалып атканда адресин, жашын, жаракат алган адамдын абалын. Анын жашын билбейм да, канча жаштагы кишини коюп кеткенимди. Жок, ошону биз божомолдоп айтабыз. Сүрөттөп бериңиз. Сүрөттөп бериш керек, сүрөттөп бериңиз. Болжол менен айтыңыз, абалын дагы айтыңыз, кандай абалда. Эмне жаракатта 103кө так маалымат бериш керек. Анан чыгарып бизге жаран келип да жардам берди, жеке. Туура ошону жардам берип, Элден жардам сурашыбыз керек. 103кө чалдыңызбы, 102кө чалдыңызбы деп. Аптечкаңыз болуш керек. Аптечкаңызды жаныңызга ала жүрүңүз, толуктап техникалык каражаттарыңызды. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул жарандарга айта кетчү нерсе, ушундай жөө жүргүнчүнү сүзүп алган абалда ошол жүргөн ошол болгон учурда качып кеткен же болбосо ошол жакты таштап жөө жүргүнчүнү ошол абалда таштап кеткен учурда буга Айдоочу качып кетсе, сүзүп алган айдоочу качып кетсе, бунун бузуу чарасы чоңураак да, оорураак. Эч кандай түрдө жаранды, жаракат алган адамды ошол жерде калтырбагыла. Бул да мыйзамдан дагы чарасы чоңураак. Айдоочуларга, бардык жарандарга кетип баратып, жолдо кетип баратып, ошондой абалда көрсөңөр жардам берип, болушунча колдон келген жардамды 103кө чалып, 102кке чалып, жарандарга, жаракат алган адамга жардам бериш керек, сөзсүз түрдө. Ошол толуктап кетчү нерсем, ошо стоп линияны караңыз. Дагы айта кетчү нерсе, стоп линия жок жерден, стоп чийими жок жерден стоп белгиси бар. Стоп белгиси сөзсүз түрдө турат. Стоп белгиси менен чийин жок болгон күндө дагы жол белгиси ар дайым турат. Стоп деген белги ар дайым турат. Ошол стоп деген белги менен бир катарда туруш керексиңер. Стоп деген белги дагы чийим дагы жок болсо, ошол жол өтмөккө чейин туруш керекпиз. Өзүбүз болжол менен ориентировалып. Ошол. Рахмат. Эми сиздин жыйынтыктоочу сөзүңүз биздин айдоочу айымга. Жалпы айтсам 4 деген бар. 4 минус. Жок, плюс 4. Жакшы. Эме кайра тартпайлыбы? Жолдоштор, кайра тартпайлыбы? Мен анда башкача ойноп берейин. Тамаша. Жакшы, жок, бул чындыгында бардыгы таза болду, бардыгы чын жүрөктөн болду. Рахат мырза, сизге рахматыбызды айталы. Убактыңызды бөлүп биздин айымдан келип сынак алганыңыз үчүн ар дайым жок дебестен келип берип турасыз. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайлы. Достор, мына эми көзүңүздөр көрдүңүздөр. Эгерде сиз биздин ырыс эжекебиздин ордунда болуп, албетте Кудайым сактасын дейли, жөө жүргүнчүнү сүзүп алсаңыз, урматтуу айдоочу, сиз кандай чараларды, эң биринчи кандай кадамдарды жасайт элеңиз? Ушул суроону өзүңүзгө берип көрүңүз. Ырсэже, жалпы өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мен эми баягы чында курду тагынганы унутуп койдум, бирок негизи көпчүлүк учурда кур тагынып жүрөм. Ал эми өзүм үчүн да. Мен өзүмө деле ошо 4 плюс койдум. 4 плюс койдуңуз. Булар 3-4 минус коюп койду да, мага мындай кичине жакпай калды деп. Жакшы, бирок ошентсе дагы сиз өзүңүздүн тапшырмаңызды мыкты аткардыңыз, өзүңүздүн айдоочулугуңузду көрсөттүңүз. Мындан дагы ишиңизге ийгилик каалайлы, ар дайым бар болуңуз. Кыргыз киносунун өнүп өсүшүнө өзүңүздүн эбегейсиз чоң салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Сизге дагы чоң рахматыбызды айталы. Мениңиздер анда мен ошо Кыргызстандагы жашоочуларга айтарым, ошо жол эрежесин биз сакташыбыз керек. Кудайым колдоп, ошо кырсыктан алыс бололу. Жаратканымдын жардамы менен баарыбыз мындай дайыма жакшылыктарда жүрөлү демекчимин. Ошондой эле мындан ары мен кур тагынып жүрөм деп сөз берем. Кечирип коесуздар. Достор, мына сиз бир жолу жол эрежесин бузасыз. Өзүңүзгө көз жумуп коесуз. Экинчи жолу дагы жол эрежесин бузасыз. Анда дагы көз жумуп коесуз. Ошентип көз жумуп кете бергендин натыйжасы чоң кырсыкка же бир кандайдыр бир аябагандай чоң бир аягы бүтпөс ишке алып келиш мүмкүн. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы Залкар Продакшн студиясы тарабынан тартылды. Берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Раян Билдинг курулуш компаниясы. Эмки жолугушканга чейин аман болуңуз.